Мақсат мырза, қанчанчы круг бұл? 18-19 бар. Қанша километр чурқап қойдыңыз? 21 километр, а? Қанша уақыт болды? 1 saat 45 болды. Уақытым 1 saat 50 минутта кешіп берейік. Игілік, күтеміз сізді. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн 25 июнь 2018 жыл Ош шаарынын вело жолунда Ош шаарынын темир кишилери деген кличкалары бар. Ушу темир кишилер 5 киши чуркап атат, 5-6 киши. 21-22 километрди чуркайбыз деп атат. Таңкы саат 6-дан бери чуркап жатышат азыр. Акыркы кругтары Biz bular менен бирге болуп туралы, канчалык деңгээлде өздөрүнүн миссиясын аткарышат экен. Мына 60 жаштагы киши чуркап келатат. Ош шаарына үлгү болгон киши бул. Спорттун эң үлгүлүү кишилердин бири. 60 жашта бул агабыз. Bizge de ушул жашты, ушундай спорт менен машыгууну насип кылсын. Азамат киши. Мына, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, дагы бир эки темир киши келатат. Мирбек жана Бектур мырзалар. Qancha kilometr bo'lib qoldi Mirbek aka? Ушул акыркы кругубуз. Азыр мына аягына чыксак 17,5 болот. 18 болот. Кайра артка барсак 21 болот. Миссия 21, а? Миссия 21. 21,100. Ушул жарым марафон. Так, мына темир кишилердин кроссовкалары өзү чуркай турган нерсе. Буттарын караңыздар, ушундай гана кроссовка жарайт. Буттарын карасаңыздар. Арт жагы калың, алды жагы мындай. Кичкенек. Аттын бутундай буттары дагычы. Бутундарын көрсөтүп коеюн. Көз түйөсүн. Спорт деген ушундай, урматтуу көрүүчүлөр жана. Чуркаганда салышында өзгөрөт. Өзгөрөт экен, э? Ден соолук берсин. Сиздерди көрүп бардык жаштар, бардык Ош шаарынын тургундары спортко ушундай көңүл буруп, мына ушундай чуркоого жетишсин. Буюрса келечекте ушул вело жолдо, паркта чуркаган адамдар батпай калсын. Миңдеген адамдар чуркап каралы. Ар жекшемби күнү. Буга чейин 10-15 адам чуркасак, мындан кийин 100-дөп, 1000-деп чуркап калалы байым. Ушул жолго батпай эле түшүп калалы тим эле. Түшүп калалы. Күтөбүз. Мынаке, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, дагы бир темир киши келатат. Бул белгилүү блогер. Бардыңыздар Facebook'tan танысыздар, YouTube'дан танысыздар. Бул почти дүйнөгө туристтерге белгилүү киши. Нурлан Бөрүбаев деген. Дагы бир темир киши келатат. Бул жигитти темир киши эмес, темир бала деп койсо деле болот. Канчанчы километр болду? Бүттү. Канча километр чуркадыңыз? 21. Кандай болду? Кече даярдык кандай болгон эле? Кече 14 километр. 14 километр чуркагансыз кече. Качандан бери чуркайсыз? 2 жылдан2 бeri. жылдан бери? Эң көп чуркаганыңыз бүгүн болот ал же мурда канча чуркагансыз? Жаңы жылдын астында 42 километр. 42 километр. О. Келиңиз
банандан жеп, судан içip дегендей. Құттықтайсыз, ең бірінші болып сіз келдіңіз. Қайда бияққа кетесің? Әкем. Бақсам. Астынан түшкенде вечер встреч попутный болды да. Өйдөгө чыгып атканда встречный болуп жаман кыйналды. Өйдөгө чыкканда. Тескери болгондо. Эртең менен жогорудан тоодон шамал бери карап келет да. Ошон үчүн, Азыр мисалы астынан майли улганда майли алдыга. Бирок уклон болгон үчүн жеңилирээк болду да. Азыр тескери болуп калды, кыйын болуп калды. Бияктан уруп келе бересиң, анан өйдөгө чыкканда шамал Буратта ага экеси. Негизи көбүнчө кечинде чуркайсызбы же Кечинде. кечинде? Эртең мененчи? Эртең менен анча эмес. Эртең менен анча эмес, Канча жылдан бери чуркайсыз? Күн чуркайт. 7-8 жылдан бери. Азамат. 2 жылдан бери 7-8 чуркаса. Азамат. Азыр биз күтүп туралы. Ылдыйга биз мына Ош шаарындагы Борбордук көпүрөнүн түгүндө турабыз. Мына ушул жерде атайын чуркаган балдар бүгүн Ошто веломарафон дейм да, чуркоо марафонун уюштурду эле 21 километрге. Биз ошол Борбордук мосттун көпүрөнүн түгүндө турабыз. Атайын бул жерге суу, банандар уюштурулган. Бул эч кандай бир официалдуу түрдөгү марафон эмес. Бул жөнөкөй эле чуркап жүргөн балдардын өздөрүнүн мындай уюштуруу чеберчилиги менен эле жөнөкөй түрдө уюштурулган чуркоо марафону болуп атат. Азыр мына Навай парк тарапка чуркап кеткен Мирбек мырза менен Бектур мырза ылдыйга кеткен. Так, алыста көрүнбөйт. Биз күтө турабыз. Мына Акбуранын боюнда Акбура дарыясы агып атат. Борбордук көпүрө. Ал эми бул жерде жакшы билсеңиздер, эме бар? Бассейн бар. Бассейн жайгашкан мына. Суу толтура элек экен, эми толтурат окшойт суунучу. Нар жагында, баннердин нар жагында чоң бассейн бар. Бул жерде түштөн кийин жаш балдар өтө көп болот да. Сууну агызып, жаңы суу куюп атат экен. Мына 60 жаштагы биздин агабыз чуркап келди. 60 жаштагы. Бул киши дагы чуркап атат эми. Бир аз калды окшойт. Аяктап калдыңызбы? Ашыкчасы менен. Ашыкчасы менен. Азамат. Ашыкчасы менен чуркаптыр. Ушул кишини көрдүңүздөрбү? Ким айтат ушул киши 60 жашта депчи? Чындыгында спорт бул ден соолук, спорт бул ден соолуктун булагы, жана ар бир адамды дени сак жашатат. Ар дайым мындай өзүңдү жеңил, жакшы абалда алып жүрөсүң да. Ошон үчүн баардыгыңыздарды спорт менен машыгууга чакырабыз. Ден соолукта болууга чакырабыз. Мына Максат мырза менен Нурлан Бөрүбаев агабыз, Максат Патаев мырза, эки мырза. 1.56'da полумарафонду чыгадык. Бул менин жеке көрсөтүшүм. Жеке көрсөтүшүңүз. Мурда 2 сааттан ашчу. Азыр 3 саат 56 мүнөттө чыгадык. Жакшы, өзүм жакшы сезип турам. Негизинен эртең менен погода да сонун болду. Чукагыла барыңар.
Нурлан мырза, кандайсыз? Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Жакшы. Өзү тынбай чуркап туруш керек эми. Бир айда жакын чуркуга койдум эле. Форманы кылып койдум азыр. 15 километр алан чуркап алдым. 15 километр, Негизи сиз мындай спортко жакын жана адамдарга мотивация берип, мындай үлгү болуп жүргөн адам катары оштуктар тааныйт да. Сизди ар дайым спортто көргүбүз келет. Өзгөчө формаңыз бар дегендей. Мындай эме кылбайлыбы? Бул эмнени көрсөтөт? Бул телефон жөнүндө кадимкидей телефон. Телефон эмес. Мен ойлоп атпам, бул да Нурлан мырзанын давлениясын текшерип турат окшойт, карап турат окшойт да. Телефон. Телефон койгуч экен, Ошто кандай Так, мына биздин чуркап аткан веломарафондун эң активдүү мүчөсү Максат мырза мына РСК банк менен Coca-Cola'нын футболкасын кийип алып. Бул мындай да. Мындай реклама түрүндө кетип калышы мүмкүн. Бул Сколдо өткөн Рансинг Клубто. Рансинг Клубто алынган футболка. Ошондо марафондо чуркабыз. Анан негизден спортту колдогон компанияларга ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Өзүбүз барып чуркап келгенбиз. Ошондо бул, по-моему, досум. Бул 2017, мен 12 май 2018 Сколдо болгом. Сатын Кудманазаров атындагы 7-чи марафонго катышкам. Ошондо алган футболка негизден. Жеңил, ак форма болгондуктан кийүүгө туура келди. Спортто колдогон фирмаларга ар дайым ийгилик. Эң кичүү марафончуларды. Оштогу эң активдүү кишилердин бири мына. Бир аз бар экен. Рахмат. Билели бак. Бектур мырзаныкы канча бар? Бүтөйүн деп калды? Оштогу бир өзгөчө кишилер булар. Бирде көрсөң великте, бирде көрсөң тоонун башында, бирде көрсөң чуркап аткан, бирде көрсөң саясатта, бирде көрсөң соцсетте, бирде көрсөң талаада мака чабып аткан болот бул кишилерчи. Мындайча айтканда өзгөчө бир темир кишилерден топтолгон команда. Ушуларга кошулсаңыздар болот. Жалпай. Кайда алып кетти? Жеңил. Ана өзү кезинде жалпай. Масалекке кеп калды мына. 63 жашта экен. Азыр балдар айтышты 63тан ашыптыр. Демек пайгамбар жашы. Жыйырма 25 километр. Ашыкчасы менен болуптур, Жыйырма 25 километр. Канча убакытта чаркап? Канча убакытта чуркап бүттүңүз, Масалеке? Темп берип 5:44. Мына Мирбек мырза менен Бектур мырза акыркы круг менен чуркап келди. Канча километр болду? Биринчи жолу 21 километр чуркап атам. 2,5 саатта келдик деп коебуз. Мотивацияны катуу берген окшойсуз, Мен буга чейин 1:59 келген чурум болгон, бирок мен биринчи жолу өзүмдүн окуучумду жарым марафон чуркаткан үчүн ушуну бирге чуркашым керек болду. Кийин мен тез чуркап келсем бул таштап калды. Бирге чуркап келдик. Бир адамды бүгүн жарым марафон чыгылдык, бул чоң ийгилик.
Bu bananın qanday faydası var? Айтып бериңиз. Bananda жетиштүү kalori var. Tez singadi da, aslında orduk kılbaydı. Күч берет, күч. Energiya da, kaloriyalar var. Кола да. Öte sürülmez. Misal bu adamda şokolat yesek жақсырақ болмақ. Жоқ şokolat сусатақ та ебай. Çoğu marafonda da bunday tamamlanan punktlarında bananды майдалап кесіп қояды, сникерсті майдалап кесіп қояды, анан өрік қақ, жаңғақтарды қойып қояды. Стаканчықтарға салып. Ошо банан менен сникерс жеген ең жақсы болады. Mına урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүнкү Чуркоо марафонундагы аяктады, мына жыйынтыкталды. Мына биздин тагыраак айтканда Оштун темир кишилери Чуркоону аяктады. Мына Мирбек мырза жыйынтыктап жатат, сөз кезеги сизде. Бүгін біз Оштогу спорт сүйүүчүлөрү топтолуп 21 километр 100 метр аралык чуркадык. Бул жерде ушул чуркагандардын ичинен 4-өөбүз буга чейин 42 километр жүгүргөндөрбүз. Марафончуларыбыз 21 километр биз үчүн кайталоо катары болду. Бирок мындай ысыкта чуркай элек экенбиз, жеңил болду деп айтуудан алысмын. Азыр температура 25-30 градустун тегерегинде болуп турат, кыйынчылык менен эле чуркадык. Мурдагыдай кыска убакытта эмес, узагыракта келдик негизи. Арабызда бүгүн эң тез келгени 1 саат 47 мүнөттө келди. Аким деген жигит эң акыры мен келдим. 2 саат 30 мүнөттө. Арабызда бүгүн биринчи жолу жарым марафон жүгүргөн Бектурсун. Бектурсун мырза. Арабыз бир жаңы чоң спортсменди бүгүн өстүрүп чыгарды. Ушул чоң жетишкендик болду деп айта алам. Биз мындай массалык чуркоону уюштуруп шогулуп баштаганыбызга 1 жылга жакындап калды. 2 адам болуп баштаганбыз Нурлан экөөбүз. Андан бери минтип көбөйүп, биз 10-15 адам болуп калганбыз, бүгүн 7 адам келдик да. Мен ойлоймун, биз ар бирибиздин артыбыздан 2ден, 3дөн, 4дөн адам ээрчип отуруп, эндиги жылы ушул жерде 200-300 адам чуркап калсак керек. 1000 деген адамды чуркаса деле жарашат. Чуркоо айрыкча мындай алыс аралыктарга марафондук чуркоо менен алектенүү ден соолукка эң жакшы таасир эткен спорттун бири болуп саналат. Ошондуктан чакырып кетем. Ош шаарынын, Ош областынын тургундары, ушул YouTube каналынын көрүүчүлөрүн кошулгула бизге чуркагыла. Бирок кыстабайбыз. Өзүңөр үчүн чуркайсыңар. Рахмат.